Assalamu alaikum туғандар, Қырғызстан бойынша акалар жана укалар достор. Мен бұл видео кайрылууда мына жети дуандын ынтымагы деген азыр Кыргызстан боюнча өтө бир баардык поколениялардын арасында бир модага айланып калды, салтка айланып калды бул нерсе. Ушул боюнча бир кыскача сөз. Биз 2005-жылы окууну бүтүргөн балдар Кыргызстан боюнча бул жерде основной 87лер болуп калат, бирок арада 88 дагы 86-жылкы да балдар бар. Ошол 2005-жылы окууну бүтүргөн достор мына Баткен областы Кыргызстан боюнча досторду чакырып, кече 20 сентябрда ушул иш-чараны өткөрдүк да. Анан ушул мен буга чейин 20 сентябрга чейин август айында башталган бунун проблемасы баягы акча жий болуп. Ошондо дагы видео чыгарган элем. Жигиттер ысырапкерчиликке жол бербейли, кылайлы. Мен лично өзүм бул нерсеге каршы эмесмин негизичи. Бирок арада бир мындай адамга жакпаган бир көрүнүштөр болуп атат сөздүн ачыгычы. Ушул бир ысырапкерчиликти эле кыскарталы, калганы жайда бардыгы деп өтө аракет кылдым, бирок ишке ашпай калды. Болушунча кыскарттык. Эми ошондой болсо дагы действительно ысырапкерчилик болуп, көптөгөн досторго, көптөгөн балдарга жакпаган иштер болуп кетти. Азыр бунун ошол биз 20 сентябрда өткөрдүк ошол иш-чараны. Баткен областы боюнча балдар акча чогултуп, Кыргызстан боюнча досторду чакырып өткөрдүк. Ошол иш-чарадан бир 2-3 видео кыскача коеюн. Анан дальше сөз улайын, чтобы баарына түшүнүктүү болуш үчүн. Кечкурун оны жалатып баланы ичирип койгон эле биздин балдар. Эртең жеңебизде ичирген ошо. Bizdeler ballar yetişti. Abi futbol oynuyoruz da. Айтайын дегенім урматтуу туугандар, сиздер мына жети область биримдиги ынтымагы достугу деп канча жол тартып, убактыңыздарды бөлүп келдиңиздер. Бирок ушуну көрө албаган артыбызда канчалаган душмандар турат. Erkek boydan kala öğret. Kaçan biligenge çeyin деген. Biligenden keyin erkek sıfatынан ayrılat деген söz da bu. Bu Umar Radılovanың sözü. Жөндөн жөн айтылган сөздөр эмес. Туғандар, мына жогорудагы видеолор ошол биздин 20 сентябрда өткөргөн жети дуандын ынтымагы деген иш-чарадан бир кыскача үзүндү болду. Эми сөздү мындай башынан баштасак, биздин ошол Кыргызстан боюнча досторду чакырып Баткенде 20 сентябрда өткөрөбүз деп дата коюлганы бул август айында коюлган. Ошол август айынан баштап акча жый деген проблема башталды. Ынтымак эмес, наоборот, бир айылдын балдары экиге бөлүнүп калган учурлар болду да бүт эле жерде. Ызы чуу, намус үчүн, башка үчүн бер дейт, кээ бирөөлөрү каршы чыгат, заставить эткен дагы ушундайлар да болду. Ошон акча жыйыштын өзү бир проблема болду. Сап башында турган мына старшилер, амир сап деп коет, ушулар ар бир район 1 миллиондон 3 миллион жыйышыбыз керек общий жалпысынан деп айтышкан башыда. Бирок ал сумма жыйылган жок. Бир 2 миллиондон ашыгыраак акча жыйылды окшойт область боюнча. Анан бул жерде 19 сентябрь күнү Баткен областы боюнча достор Баткен шаарына чогулуп туруп, Кыргызстан боюнча келген досторду тосуп алып, чайыны берип, гостиницага жайлаганбыз да. Ошол моменттен баштап ичкен ичип чеккен чеги бул нерсе болот экен, майрам мындайча айткандачы. Анан эртеси күнү эле 20 сентябрь күнү эрте менен стадионго чоң сахнаны кылып, колонканы коюп, Бактияр Дамуланы чакырышып, переговор жыттанып, маселе угуп турат балдар. Бул жакшы эмес көрүнүштүн биринчиси уже башталды да. Анан ошол күнү кечке волейбол, футбол, күрөш ушундай бир спорттук оюндар болуп, мелдеш болуп достор арасында. Кайра эле кечинде бир ресторанга баардыгы жыйылып алып, стол деген бүт нерсе бар. Оливье салаттан тартып, балык, гриль, колбаса, сыр, бүт нерсе бар да. Ресторанды жасашып, ырчы кыздарды алып келип, ырдатышып, кетмеге тансага түшүп жүрөт. Жалаң эркектер, жарымы таза, жарымы мас.
Бул баягы бачча байжы деген нерсе бар, түшүнбөсөңүздөр YouTube'га жазсаңыздар чыгат. Ошол бачча байжынын современный болуп калды да бул жердечи. Бир маалы келип бала чаканы алда өзүбүз ушуккан иштерибизге уялып калышыбыз мүмкүн, туугандар, достор. Башкалар ушу биз кетирген катаны кетирбесин деген ойдо мен бул видеодон айтып атам бүт нерсенин ачыгыны. Анан ошол баягы примерно 2 миллион жыйылган акчанын 1,5 миллиондон ашыгы мындайча айтканда бир 80-90% ушул ресторанга, жеген ичкенге, тамадага, артистке ушундайларга эле кетип калат экен. Бул эми кимге пайда, кимге зыян? Бир ашып барса 4 сааттын ичинде ошол 1,5 миллионду асманга сапырып коюшту да мындайча айтканда. Негизи бул жети дубандын ынтымагы деп чогулуп достор Кыргызстан боюнча спорттук оюндарды өткөрүп бири менен бири мындай жарышып спорт жактан бул жакшы эле көрүнүш. Бирок именно ошол ресторан деген жери бул вообще кереги жок эле нерсе экен. Мен башында айтканмын, 20 сентябрга чейин ушу ызчуу башталганда мен айткам, жигиттер ушу ресторанды жок эле кылып туруп, ошо стадиондун эле бир чекесиге чай уюштуруп коелу, жакшы кылып, бир эки тамак шорпо аш дегендей, ысык чай менен кичине дасторкон салып, курсак ачкан достор отуруп очередтен чайды ичип туруп кете берет. Зачем ресторан? Анча акчаны асманга, воздухка сапырып не кылабыз, ысырап кетчек. Ал жердеги бир жарымдан көбү салаттын башканын бардыгы мусорго кеткен. Эч ким жеген жок аны. Бул нерсеге көнүшпөй койду, бирок көнбөгөнүнүн себеби бизде эле эмес, башкаларда да болсо керек, ушу сап башында турган жигиттерге бул выгодный экен да. Элден нормаль акчаны жыят экен. Анан ушинтип ону кылдык, муну кылдык деп туруп, кичине карманга иштешет экен, сөздүн ачыгычы. Мисалы ошол биздин кечеги өткөн жети дубандын ынтымагы деп ушу отчет келди. Отчетто мен бир эле нерсени окуп берейин. Эми бул жерде көп андай нерсе. Салатка 50 миң деп жазып коюптур. Салаттын өзүгө 50 миң кетиптир. Бул эми не деген гап? 50 миң салатка. Хорошо. Кетсе кетсин майли. Эми итогу ушундай болуп туруп, нормаль акчаны воздухка чачып койдук да. Бул ысырапкерчилик. Мен буга бир мисал келтирейин. Мына мен өзүм Баткен областынын 2005-жылы окууну бүтүргөн достордун группасына өткөн жылы май айында кошулганмын. Биз эми Россияда жүрөбүз, көп нерсеге аралашпайбыз. Май айында кошулуп, 2-3 ай карап отурдум группада, жөн эле. Эми ар кандай сөздөр болуп атат. Ал жерде баягы старшилер бар экен, өздөрү тамыр саптары, тияк-бияк. Только акча жыймай да, короче. Любой повод акча жыймай. Акчаларды жыят, но туура эмес жактарга иштейт экен. Анан тип карап көрсөм, действительно жакшы бир жамаат область боюнча жыйылып калыптыр бир группага. Анан ойлоно отуруп, мен өзүм личный инициативаны көтөрүп, мына бир фонд ачтык. Мен айттым, достор, келгиле, ай сайын бир 500 сом, 1000 сом фонд ачалы, таштап тургула. Чогулган акчаны көпчүлүккө берекелүү болот. Чогулган акчаны ошо бир муктаждарга иштетели деп туруп, ушул фонд ачып ишти баштадык. Действительно көпчүлүк достор колдоду. Действительно мында ойлогон адамга айына бир 500 сом, 1000 сом кошуп койсо эч нерсе болбойт да, кемейип калбайт бир дүйнөсүчү. Биз мына азыр бир 300дөн ашып калды, балдар бар. Ай сайын ошо 500дөн, 1000ден, 200дөн колдон келсе шартка карап которушат, нормаль акча жыйылат. Ошол былтыры өткөн жылы июль айынан баштаганбыз, ушу фондду ачып акча жыйып иштерди кылып, ошондон бери мына азыркы ноябрга чейин общий жалпы суммасы 8 миллиондук иш кылдык. Башынан баштап ушул мечит, медреселерге жардам берип баштадык. Мына мечиттерди ремонт кылдык, көптөгөн эски мечиттерибизди. Анан медреселерге багы тайраткана, душовой, башкаларды куруп бердик, мебель алып бердик, толтура мындай иштерчи. Анан кылган крупный иштерибиз үй салып берип аттык. Мына инвалид досторго жардамга муктаж, үйү жок же үйү эскирип калган. Анан мына көөсү өтүп кеткен же көөсүн ажырашып кетип, бала чакасыны өздөрү карап аткан жардамга муктаж классташ кыздарыбызга мына үйлөрдү салып берип атабыз. Мына Баткенде жакында бирөөнү бүтүрдүк. Эми көпчүлүккө эч нерсе эмес экен, действительно-чы. Мисалы бир адам үй салыш үчүн жок дегенде 1 жыл, 2 жыл Россияда иштеш керек же Кыргызстанда, топтонуш керек, мындай айтканда, семейный, анан үй салат. Бул жерде бизде 2005-жылы окууну бүтүргөн Баткен областы боюнча балдар жалпы общий бир 1800дөн ашык эркек бала бүткөн экен. Эми кошулбагандар толтура, ошол түшүнүп кошулгандардын эле салымы менен ушунча иштерди кылып коюп атабыз да. Арадан чамча бизнесмен беришен досторубуз бар, 50-60 миң, 100 миңге чейин таштап коюп аталар. Ушунтип отуруп көпчүлүккө берекелүү болот экен, мына көптөгөн иштерди бүтүрүп атабыз. Анан биз мына
көп чоң эмес, көп кичине эмес, багындай орто, мисалы примерно 10 кылып туруп, жакшы кылып, современный ичинде душу, туалети менен кухнясы бүт ушундай үйлөрдү салып бердик досторубузга. Бул үйлөрдү биз примерно 1,5 миллионго жеткирбей бүтүрүп атабыз да. Бул жерде кайсыл жагы бизге плюс болуп атат? Арада баягы электрик досторубуз бесплатно барып электричествосун кылып берип атат. Баягы портер менен бир материал алып келиш керек болсо алып келип берип атат. Көп жагы ушундай кызмат, трактор кызматы, башка баягы КАМАЗы бар достор шагал төгүп берип атат, кум төгүп берип атат дегендей, таш төгүп берип атат. Ушинтип эле баягы ортого алып ашар жолу менен оңой бүтүп кетти, тез бүтүп кетти дагычы. 1,5 миллионго жетпеген акча менен биз бир муктажды үйлүү кылып койтабыз да. Бул эми мындай любой жакшылап ойлонгон адамга бул өтө жакшы иштер да негизичи. Анан баягы кайсыл жерге барып, мисалы Баткенге барып туруп үй салдык. Баткендеги местный достор кызмат кылды. Трактору бар, тракторун айдап келип атты, КАМАЗы бар, КАМАЗын айдап келип атты. Айдеркенде үй салдык. Айдеркендеги местный достор өздөрү чыгып ашар жолу менен көп нерсесин кылып салды. Бул жерде устап уулу баягы эконом болуп калып атат. Ушинтип эле ашар жолу менен иштер оңой бүтүп кетип атат туугандар. Эми мына жанакы ошол ресторанга кетирген 1,5 миллиондун аякбагда кеткен акчага бир муктажды үйлүү кылып койсок болот эле. Болот эле. Биз ал акчаны бир 3 саат 4 саат ичинде жеп чичип таштап кетип калдык да туугандар. Ошон үчүн мына видеону көрүп аткан башка акелер, укелер ушу биз кетирген катаны кетирбей эле койгула. Ушул ресторанны башкасын кыла бергиле. Ат оюн, күрөш, волейбол, футбол жакшы бул. Бирок ушу ресторанга келип алып эле жалаң эркектер ичип алып, жарымдан көбү артисттерди алып келип ырдатып, жалаң эркектер бийлеп аткан бул өтө бир жакшы эмес көрүнүш. Туугандар. Бул дагы биздин өзүбүздүн башыбыздан өткүзгөн бир каталарыбызды силер кайталабагыла деген ойдо ушу бир видео кайрылуу чыгарып койдук. Эгерде ушул бир байкабастан кээ бирөөлөрдү бир оскорблять этип алган болсом, же бир төрөмөчү болгон болсом, Алланын ыраазычылыгы үчүн кечирим сурайм туугандар. Бул жогоруда айтылган сөздөр бардыгы менин лично өзүмдүн мнением.